Өзгөн районунун Куршап Кызыл Сеңир жолунун 5-чакырымына 1 чакырым асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Учурда автоунaalар тегиз жолдо жүрүп калышты. Жакында бүттү, 1 апта болду. Рахмат жолду кургандарга. Жакшы болду. Аябай жакшы. Ана жерден улантып кетти да жолду. Айылыбыз үчүн жакшы, элдер үчүн жакшы болду. Турдумамат Аксакал талаачылык ишине байланыштуу күнүгө 1 чакырым ушул жолдо шайтан арабасы менен каттайт. Буга чейин бузулган жолдо жүрүү автоунaalар гана эмес, жөө жүргүнчүлөрдү да жүдөткөн. Азыр талаад элем. Азыр асфальт болуп калды. Рахмат. Сиз жуулда асфальт менен каттап атабыз. Тынч болгула, Алла Таалага ушундай эле жолдорду куруп жүрө бергиле. Ал эми райондун Куршап Жалпакташ автоунаа жолу тегизделип асфальттоого даярдалууда. 1 чакырым бул жолду оңдоонун аймактагылар үчүн орду чоң. Анткени 20 миңден ашуун калк дал ушул жол аркылуу район борборуна, облуска жана башка аймактарга катташат. Быйыл республикалык бюджеттен каржыланып, Өзгөн району боюнча 7 чакырым жол оңдолот. Кызыл Сеңир Караташ жолунда 8 миллион сомдук долбоор болсо, азырынча 4 миллион каржылоо болду. Ал эми Айтык Камчыбеков жолунда 81 миллиондон азырынча 4 миллион каржыланды. Куршап Жалпакташ жолунда 13 миллиондук жол болсо, азырынча 1 миллион каржыланды да. Менимче калгандар да түшөт, биз жумушту аткара беришибиз керек да. Жалпы ушу элибизге жакшы айылдын иштери, мектептин алдылары асфальт бүтүп калса, балдар үчүн, эл үчүн аябай жакшы болгон турат. Ушул тапта Ош облусунун бардык райондорунда жол оңдоо, асфальттоо иштери жүрүп жатат. Быйыл облус боюнча 30 чакырым жолду оңдоп, асфальт төшөө пландалган, анын 24 чакырымы бүткөрүлдү. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош облусу.